Eң главный чоң жолға чыгатқан биздин жол болот, ушу жол. Жолду бузду. Тоготпостук болду бул. Тоготпой туруп биз үшүнчү адамды майлы деп жетсек коюп койду. Карасмак айылынын тургундары Алымбек Датка ишканасынын шагыл заводун куруу планына бүгүн да каршылыгын билдирип чыгышты. Жергиликтүүлөр мыйзамсыз жайыт жерлерди алып алган десе, ишкана уруксат бар экенин айтып келет. Эки тараптуу талаш көп жылдан бери уланып келүүдө. Тургундар завод ишмердүүлүгүн толук баштабай жатып эле бир канча тоскоолдуктарды жараткан деп белгилешти. Же болбосо бу жерде казып жайыттын баарын тарайтып атса, анан биз эми малды жайлоого беребиз. Бирден экиден өз калат саануулар. Ошону анча-мынча айдап туруп, ошонун саанын ичип туралы деп, анан сүттү ичип туралы деп ошону калтырып коебуз. Мына колодецтерди орноштуруп булар ушундай кылып жасап атат да. Эгерде бул колодецке булар булдар тешип туруп кое турган болсо, бул жактагы заводко канча объем суу кетет. Биздин элдин бүдөсү биздин ушул техникалык жабдууларын алып чыгып кетсин, ушул ордуна койсун. Булакты ачып берип коюп кетсин. Азыр малда суу иче албай ошол кыйынчылыктар тудурулуп атат да. Жолубуз болсо бузулуп бүттү. Ушуларды бир караштырып берсеңиздер. Жаңы арык суу пайдалануучулар ассоциациясынын жетекчиси арыктын айланасына бетон курулмаларын коюу, суу түтүкчөлөрүн алып келүү боюнча эч кандай уруксат кагаздарын бербегенин билдирүүдө. Мындан улам мыйзамсыз казуу, бузуу иштерин жасап келгени айтылат. Гана өз билемдик менен мына колчолорду коюп алган. Биздин эч кандай уруксатыбыз жок, берген эмеспиз. Областан тек условия жасатып алыптыр. Ал тек условиясы мындайча айтканда жараксыз. Менден эч кандай келишими жок. Өз алдынча бул документ түзүп алган. Айыл өкмөт эл талабы менен Ош облустук сотуна жана Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна доо арыз менен кайрылган. Анда чечим завод курууга киришкен компания тарапка чечилген. Эми айыл өкмөт жаңы талаптар менен сотко берүүгө камынууда. Кодогочун арыгыбызды мыйзамсыз чукуп койду деп, ушул жагдайлар менен дагы өзүбүздүн юристибиз менен кеңешип туруп, жаңы жагдайлар менен дагы сотко бергенге аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө азыр булардын ишмердүүлүгү жүрүп жатат, эми ишин алып барып атат. Белгилесек, Алымбек Датка жоопкерчилиги чектелген коому ички инвестиция салуу, иш орундары менен камсыз кылуу максатында шагыл завод салуу үчүн айыл өкмөт менен сүйлөшүүлөр жүрүп, жер бөлүнгөнүн айтат. Мындан улам 2018-жылы чалгындоо үчүн лицензияны геология институтунан алып, жергиликтүү бийлик менен келишимдер түзүлгөн. Кадастр мамлекеттик ишканасы 5 гектар 20 сотук жерге ээлик кылгандыгы тууралуу күбөлүктү 2040-жылга чейин берген. Чалгындоодон казуу иштерине уруксат берүүдө уже разработка. Анын негизинде биз айыл өкмөткө кайрылып, айыл өкмөт менен биз келишим түзүп атабыз. Бул келишимдин негизинде бизге тийиштүү болгон жердин ээси деген күбөлүктү беришти, госрегистр. Биз 5 гектарга ээлик болуп калдык. Эл биздики болуп калды, айтканда бизге укук берди. Бул жерде багыты да жазылып турат. Кошумчалай кетсек, ишкана жергиликтүү тургундар менен түшүндүрүү иштеринде жүргүзгөн. Бирок элдин калың катмары экологиялык катастрофага алып келерин, жайыт жер максаттуу пайдаланылбай, жер тарып калганы менен каршылыгын билдиришкен. Ишмердүүлүгүн баштап алгандыктан жоопкерчилиги чектелген коом $250 000 акча каражатын коротконун белгилеп, тийиштүү кызматтардын бир тараптуу чечип берүүсүн эл сыяктуу эле күтүп жатканын айтышат. Айгануш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.